Öмүр бою Советтер Союзундагы болгон көрсөтмө менен кыздар менен балдарды бир класска, бир партага отургузуп, бир класска дагы эмес, даже бир партага келген учурда кыз бала кылып отургузуп аралаштырып окуттук дейт да. Анан эч бир натыйжага жетпедик дейт. Анан эми муну эксперимент катары бөлүштүп көрөлүкчү. Эч кимге айтпайбыз. Болгону жөн гана бизде кичине өзгөрүүлөр болуп атат деп мектепте эмне кылдык дейт. 5-класстын балдарын кыздарды өзүнчө бир класска киргизип, балдарды бир класска киргизип өзүнчө окуттук дейт. Өзүнчө окутуп баштаган мезгилде кечеги окуй албай аткан, жетише албай аткан балдар дейт, эң жакшы көрсөткүчтөрдү бере баштады дейт. Кече эле акыртта калган кыздар натыйжага жетсе, жакшы окуган кыздарыбыз бизди таң калтырды дейт. Ушунчалык дагы акылы бар болобу кыздардын деп. Анан кийин биз отуруп алып изилдей баштадык. Эмнечи мындай десек, 5-класска келген учурда кыздарыбыз канча жашка толот ошондо? 7 жаштан келген болсо, 5-класс 12 жаш. Балагатка толгон болот кыздар. Балагатка толгон болот. Мына ошол мезгилде ал кыздардагы болгон гормондор, ал кыздарда болгон сезимдик өзгөрүүлөр, ал кыздардагы болгон ар кандай үстөмдүк кылууга, доминировать эткенге күчү жетип ошого далалдык кылып калгандыктан алар сабак менен эмес, башка жанындагы болгон оппоненттер менен болгон күрөшкө күчүн сарптап алат экен. Ал деген сөз кыздар менен балдар болгон мезгилде кыздарды оппонент көрбөйт экен. Кыздар сөзсүз түрдө балдарды оппонент көрөт экен, а балдар ошол эле учурда кыздарды оппонент көрөт экен. Анан кийин ушул нерсенин акыйкатына жеткен мезгилде анан кийин биринчи балдарга кирип сырдуу опрос жасадык дейт. Эмнеге мындай? Силер өзүңөрдү кандай сезип калдыңар? Мынтип окууңар жакшы болуп калды го. Эмнени байкадыңар десе, балдар бардыгы бир добуштан айткан, биз жыргалды сездик деген. Биринчиси. Эмне дегенде, байкуштар биз жогору жакта айтпадыкпы, кыздар эртерээк жетилет дагы, батыраак туят, батыраак түшүнөт. Анан двоечник деп балдарды эмне кылат? Басымдап коюшат. Экинчиден анан кийин баягы сумканы көтөр, анан досканы арчы, анан болду сен сүртөсүң деген нерселердин бардыгы келип туруп балдарга эмне? Анан кийин кээбирде мыскылдап да коюшкан кыздар. Сен былжыраак, сен артта каласың, сен сүйлөй албайсың, сени керек болсо түшүндүрө албайсың деген сөздөр менен эмне кылат? Балдарды басынып салгандыктан балдардагы түшүнүк. Балдар айтышат, бир добуштан биз эркиндик жыргалды сезип атабыз, эркиндик сезип атабыз. Биз ушундай эле калтырып кое бергилечи, биз мектепти бүткөнчө ушинтип өзүбүзчө окуйлук деп эмне кылышат? Өздөрүнүн ойлорун билдиришет. Анан ошол эле мезгилде кыздарга барышат. Кыздарга барышат да, силер кандай? Десе айтат, биз тынчыраак эле болуп, өзүбүзчө окуганыбыз жакшы экен себеби дегенде бизди тигилер көп алаксытып коет экен деген. Бул деген сөз эмне дегенде, балдардагы болгон психологиялык өзгөчөлүк, кыздардагы болгон психологиялык өзгөчөлүк. Балдардагы болгон жетилүүнүн басаңдыгы, кыздардагы болгон жетилүүнүн эртелиги. Мына ушул нерсе чабышып, бүгүнкү күнгө чейин биздин мектептерде мына ушул кайчы нерсе эмне кылып келет? Биздин балдарыбызды, кыздарыбызды кыйнап келет. Биз дагы ошол нерсени өткөнбүз. Мен бүгүнкү күндө өзүм ошол нерсени ошол педагогдорду уккандан кийин ошол нерсени көз алдыма элестетип эле карап көрүп турам да бул нерсени, бар нерсе.